Кыргызстан Казакстанда болуп латын арабине өтүүгө даярдык көрө башташы керек деген демилгени депутаттар көтөрүшүүдө. Алардын баамында коңшу мамлекеттер буга чейин эле латын алфавитин колдонуп келген. Ушундан улам Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жыл аягына чейин казак алфавитинин латынча бирдиктүү стандартын кабыл алууну тапшыргандыгын баса белгиленгенин алар мисал келтиришүүдө. Эске салсак, бир нече күн бурун Назарбаев президент жаңы алфавитте окумуштуулар коомчулуктун пикирин эске алуу менен иштеп чыгып, 2018-жылдан баштап тактап атканда туура бир жылдан кийин ошол алфавитти окутуп үйрөтө турган адистерди даярдоо, латынча окуу китептерин чыгаруу зарылдыгын билдирген эле. Учурда кириллицаны колдонгон Кыргызстан латын арабинин өтүүсүнө катардагы шаардыктар кандай карашат? 11 каналынын кабарчысы алардын пикирин дагы билип көрүүгө аракет кылды. Бул вопрос эртерээк го дейм. Биздин экономиканы көтөрүп чыга албайт. Биз өзүбүзгө жанагы китептерибиз, окуу куралдар жетпей жатса, анан каяктагы? Это вот түбүндө илгери бир илгерки үмүт, илгерки план десек болот да, так азыр. Бизде азыр экономика начарыраак болот атпайбы? Анан каз турайын деп карганын буту сынат болуп, канча экономика башка жагынан жылыш болбой атса, анан эмне кереги бар азыр? Өтүпчү. Мен өзүмдүн жеке оюм ошондой да. Билбейм, өзүбүздүн эле тилибизче эле неме кылсак жакшы болот эле. Потому что биз өзүбүздүн кыргыз тилибизди билбей туруп кайсыл зачем ал? Кереги жок, мне кажется. Я против. Прям латинский алфавитти киргизебиз деппи? Анда биздин тил эмне болот анда? Кыргыз тилибиз өзү эле страдать этип атса, бизде кыргыз тил. Латын тилин киргизип койсо, такыр эле жоготуп. Ошо латинский даже алфавитти киргизген менен баары бир деле. Мисалы мен терс эле көз караштамын аган. Бул албетте шаардыктардын пикирлери болду. 20-чы кылымдарда Кыргызстан латын алфавитин колдонуп келген. Эми 2040-жылдан баштап ушул каалайбызбы, каалабайбызбы латын арабине өтүш керектигин айтышууда айрым депутаттар. Бизде Мурас фондусунун жетекчиси, кыргыз тилин дүйнөлүк жердеги Google Translate кызматынын кошусуна чоң салым кошуп келе жаткан Чоробек Садамбек биздин мына ушул конокто. Чоробек мырза менен да ушундай сунушту ишке ашыруу канчалык реалдуу экенин туурасында сурап көрөлүк деп турабыз. Чоробек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Сиз кыргыз тилинин башка тилдерден бакалбай, замандын талабына ылайык жүрүп жаткан жана агымга кошулуусуна чоң салым кошуп келатасыз. Ушуна улам канча жылдан бери ушул кириллицаны колдонгон Кыргызстандын ушул кайсы бир жылдары дейлик, эми латынга өтүш үчүн канчалык натыйжалуу деген суроону сизден сурайын деп турам. Жиндеме маселени көп өңүттөн караса болот. Бирок биз карап көрсөк, ошол эле жанагы 1928-40 жылдары кыргыз тили ошо латын тамгасын колдонуп жазганы белгилүү да. Азыр суроо салып көрсөк, эмне үчүн ошо кезде араб тамгасынан түз эле кириллик тамгасына эмес, алгач латын тамгасына өткөн деп сурасак, бизде жооп, демек ошол латын тамгасы түрк тилдүү элдердин сөздөрүн кагазга түшүрүүгө көп ыңгайлуу деп табылган да. Ошондуктан бул жагынан алып караганда негиз бар деп ойлойм. Түшүнүктүү. Негизи бул процессти ишке ашыруу кандай деп ойлойсуң, машакаттарды жаратышы мүмкүнбү? Мисалы ошол эле канчалаган мисал иретинде айта кетейик, китептер кайрадан басылып чыгышы керек деген мисалы дароо эле ошону эстесек болот. Эгер албетте ошол окуучулардын окуу куралын эске алганда да, дагы кандай деп ойлойсуз? Эми бул жөнөкөй иш эмес. Бул кооптонуу негизи туура деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн мына азыр жар салган ошол Казак өлкөсү өздөрүнүн латын тамгасына өтүү программасын 115 миллион долларга баалап жатышат да. Бул биринчиден, экинчиден бизде мисалы үчүн ошол эле Өзбек Республикасындагы латын тамгасына өткөн канча жылдан берки тажрыйбасы бар. Мына былтыр эле ошол боюнча бир серептер болуп карап көрсөк, Өзбекстанда мектеп окуучулары латын арабинде, латын тамгасында окуп, билип үйрөнгөнү менен улуу муундагы кишилер дале болсо кириллик тамгасын колдонуп, мисалы үчүн Өзбек өкмөтүнүн жазуу тилинде ошо негизинен кириллик тамгасы дагы эле болсо колдонуп келаткандыгы негизи жакшы жемиш бербегенин да айтып атышат да. Бул жагынан алып караганда түрк тилдүү элдердин тажрыйбаларынын ичинде ошо мындай ийгиликтүү өтүп, ийгиликтүү
колдонулуп кетти деген бул эми Азербайжан тили болуп жүрөт. Алар өз убагында эле 1990-жылдар башташкан экен. Эгер бизде алып карай турган болсок, менин оюмда бизде азыр мисалы үчүн латын тамгасын түз киргизип баштоо бул кошумча бир кыйынчылыктарды жаратылышы мүмкүн. Эмне дегенде бизде азыр кыргыз тили биздин иш тили болгон жок да. Иш тили дегеним эми жана иш кагаздарын жүргөн документтердин тили болгонго али жетише алган жок. Эми ошол кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзгүлө деген талап коюлганда биженде мына мен бул талкууларга катышып жүрөм. Көп эле ар дайым эле элдин өзүнүн көңүлү жоктугунан да ойлойм. Улам бир маселени ойлоп табабыз. Мына биздин ошол орус тилдүү атуулдарыбыз деле дайым эле айтып келет, андай курс жок, мындай курс жок, окуганга эч кандай шарт жок деп эле. Эми ошондой эле нерсени биздин эле кыргыз тилдүү, бирок орус тилинде сүйлөп калган атуулдарыбыз деле көп айтат. Ошондуктан эгер биз азыр ошо учурдагы кыргыз тилин иш тили кыла албай, ошонун маселесин чече албай жатып, анын үстүнө дагы карайм латын арабин тамгасында жазып үйрөнүп баштап алсак, менимче чоң эле ботко болот да. Бизде азыр 1000 себеп болуп атса, кыргыз тилине өтпөгөнгө 2000 себеп пайда болот да. Ошондуктан өтүш керек. Бул туура нерсе, бирок муну туура кылыш керек. Анткени бизде да тажрыйба бар. 2004-жылы биз орфографияны өзгөрткөнбүз. Ооба. Анан ал орфографияны эл кабыл албай, кайра 2008-жылы эски орфографияга кайтканбыз. Ошондуктан бул кыргыз тилинин орфографиясын, бул тамгаларын реформалаш керек дегенде эле көп учурда ошол биздин тажрыйбага шилтеме болот. Ал ийгиликсиз болгонун айтылып келет да. Бул негизи туура, анткени ооба ийгиликке жеткен жок, эл кабыл алган жок. Менин айтайын дегеним, биз эгер латын тамгасына өтөбүз десек, ушундай баягы ара бөк калган бир реформаны баштап алып, өзүбүз чайналып, элди да чайнап, орто жолдо калбасак дейм да. Ошондуктан менин оюмча биздин биринчи маселе бул азыркы күндө кыргыз тилин иш тили кылуу да. Эгер ошону аткарып алсак, анда кандайдыр бир негиз түзүлөт, кор түзүлөт, ошонун негизинде андан кийин ойлонсок болот да. Жөнөкөй мырза, бирок сиз дагы ошол бир канча ошол эле жогоруда мен берилип өткөн Google Translate ала турган болсок деле, ал жакта жасаган иштердин баардыгы деле акыбети кайтпай калат да турабы ошол эле? Жок, андан көз каранды эмеспи? Бул маалымат технологиялар азыркы компьютерлерде, смартфондордо жазылган иштерге сиз кирилликте жазасызбы, латынча жазасызбы, чоң деле айырмасы жок. Азыр ошол эле Google Translate бир эле учурда сиздин котормаңызды кирилликке деле ошону кайра транслитерация деп коет, латын тамгасында деле чыгарып бере алат. Мисалы үчүн жанагы биздеги окуу китептери жөнүндө айтып атпайсызбы? Анын баарын эгер биз сканерден өткөзүп, текст түрүнө айлантсак, кириллик тамгасындагы, аны кайра эле ошол замат эле латын арабине өткөзүп коюш бул маселе эмес. Мындайча айтканда техникалык жактан маселе негизи аз. Мисалы үчүн жана казактар айтып атат, биз баягы китептердин баары окулбай калат дегенде, мисалы үчүн келип бир 500 китептин тизмесин түзөлү. Ар бир казак сөзсүз окуй турган ушунчалык чоң баалуу китептерди. Ошолорду кайра эле анда кирилликте дагы латынчада басып чыгаралы деп. Ошондой эле жол менен биз деле барсак болот. Эми сөздүн чын-чынын айтканда, совет дövrүндөгү чыккан китептердин көбү бул эми баягы советтик реализм деген баягы таптык күрөшкө сугарылган китептерди. Эми анын баарын кайра басып чыгарыштын мен чынында кажетин деле көргөн жокмун да. Негизги маселе андан көрө ушул чөйрөдө мындай болот да. Мына жана өзбектердин деле казактардын тажрыйбасын алсак, жаш балдар үчүн интернетте отуруп, ошол смартфондордун мууну деп айтсам, ошол смартфон муундагы балдар үчүн латын арабинде окуп иш алып кетиш маселе эмес да. Ошондуктан негизи мына казактар деле ушундай эле кылып атышат. Алар кошумча кирилликке кошумча латынчаны киргизип атышат да. Ошондой кылып койсок, бизде деле жаңы муун тарбияланат. Бирок мындай болбош керек да, азыр биз кирилликти токтотуп, латынчаны киргизсек кыйналабыз. Ошон үчүн кай бирде балким бир 5 жыл ичинде экөөнү тең параллелдүү түрдө колдонгонго уруксат берилсе, убакыт өзү деле көргөзөт, кайсынысы оңгой, кайсынысы ыңгайлуураак, кайсынысы жакшыраак экенин. Мезгил өзү көргөзөт дейм, ошого жараша иш план түзсө болот. Эң негизгиси, эгер биз чындап эле ошо латын тамгасына өтөбүз деп аракет кылсак, анда эң биринчи кезекте могу Казакстан кандай кылып 10 жылдык болобу, 15 жылдык болобу иш планды түзүп,
канча акча керек болот, кандай иштер керек болот, кандай жаза алыш керек, ошонун баарын тизмелеп так планын иштеп чыгып туруп анан аракет кылыш керек да. Чорабек мырза, бирок ошол эле жана Казакстанды мисал келтирип айтып өтпөдүңүзбү? Эмне үчүн анда баягы албетте бул латын арабин өтөбүз дегенде чоң процесс эми узак эле убакыт алар даярданышты, бирок ошентсе дагы башка ошол эле сиз айтып жаткан коңшу мамлекеттер, ошол эле Өзбекстан, Тажикстанды алып караганда кайра эле жана кирилл тамгалар менен жазып жүргөн эске алганда эмне үчүн азыр алар өтөлүп деп чечти да? Биринчиден эми казактар көпкө чейин дайынданып келишти. Техникалык жагынан буларды карап көрсөңүздөр, булар аябай дайынданышты. Мисалы үчүн буларда эми биздикиндей эле иш тили негизгиси орус тили болуп калган. Булар азыр ошо чоң көптөгөн сөздүктөрдү түзүштү, корпустарды түзүштү. Эми мындайча айтканда булар иш тилин даяр кылып алышты. Азыр жанагы ошо казактардын серепчилерин окуп көрдүм. Алар айтып атат, мисалы үчүн Казакстанда ошо тил жагынан алып караганда элди 3кө бөлсө болот. Бул бири казакчаны билип, ошо казак тилинде иш жүргүзүп калгандар, бири эч качан дагы 3төн бири бул эч качан үйрөнбөй тургандар, дагы бири 3төн бири мен Казакстандан кетем дегендер да. Ошондуктан алып караганда бизде ошондой жанагы пропорцияда үлүштөр түзүлсө, мисалы үчүн кыргыз тилинде иш кагаздары кыргыз тили баягы ошо иш жүргүзүүдө мисалы үчүн 50% бизде иш жүргүзүү кыргыз тилинде жүргүзөт деп айта алсак, анда даярдык болуш керек да. Эми сиз өзүңүз кыргыз тилинде же казак тилинде деле ошо иш жүргүзүүнү туура жолго кое албай жатып, анын үстүнө дагы латынчаны миңгизсеңиз, бул чоң маселе болот. Мындай чоң неме кылып, жана Азербайжандарды айттык, алар 90-жылы өтүп кетишкен, бирок аженге Түркия өлкөсүнүн чоң жакшы колдоосу болгондугун жана алар ошол баягы саясий чечим катары кабыл алып, баягы чечкиндүүлүк менен маселени бир жолу чечип салышкан да. Бирок биз бул жерден Азербайжан өлкөсүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү бизге караганда аябай чоң экендигин эске алышыбыз керек. Ооба, жакшы тилек, бирок бул деле финансылык каражатты талап кылат. Андан сырткары ошол бир негизге барыш керек да. Биз өзүбүздүн кыргыз тилиндеги иш тилибиз азыр толук кандуу мындай калыптанып бүтө электе. Ошону бүткөрүшүбүз керек биринчи. Рахмат пикириңизге, Чорабек мырза. Ол бир каналынын түз эфиринде студиясында Чорабек Садамбек болду. Биз бир эле өтсөк, талкууга алган темабыз Кыргызстан 2040-жылдан баштап ошол латын арабин өтүш керек деген айрым депутаттардын демилгеси туурасында сөз кылдык. Эске салсак, ошо бир күн мурун биз Казакстан туурасында дагы ушундай маалыматты окуган элек. Тактап айтканда, алар ушул процессти жыйынтыктап, жакын арада ошого тиешелүү багы китептерди, тигиле бул кечиресиз латын арабине өтүү боюнча процесстерди тездетүү боюнча Нурсултан Назарбаев тиешелүү органдарга тапшырма берген эле. Биз болсо бери улантабыз.